Курултайда президент өлкө аймагындагы көйгөйлөрдү элдин өз оозунан угат. Бул максатта аймактарда элдик курултайга даярдыктар кызуу жүрүп жаткан кез. Айыл тургуну Кененбек Кулманов курултай элдин чыныгы үнүн угууга багытталгандыгын белгилейт. Курултай мына элдин үнүн угуп, мисалы үчүн бир айылды алсак, бир айылда көйгөйдү эл билет. Мына ошонун арасынан кандидаттар келсин. Ай, чиновниктер, силер эч кимге тийишпегиле, уюштуруп бергиле. Эч кимде тигил барат, бул барат дебегиле, элдин ойногула. Эл өзү ошол жерде отуруп, көйгөйлөрүн айтып, жогору жакка эмне керек, ошону көтөрүп келсин. Мына ушул көйгөйлөрдү баардыгын жеткизе турган, мына биздин жанагы ар бир айылдагы 2 киши. Жарлыкка ылайык алгач айыл шаарларда комиссиялар түзүлүп, жергиликтүү кеңештердин чечими чыгат. Андан кийин айылдык жана шаардык деңгээлде курултайлар өтүп, маселелер талкууланат. Анан барып ар бир айылдан 2ден делегат шайланып, борбор калаага барат. Президенттин катышуусундагы элдик курултайда сүйлөп, айрым жетекчилер жашышып чечпей жүргөн көйгөйлөрдү түз айтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Качан биз ата бабабыздын руханий каада салтына барганда ыймандуулук да болот, тартип да болот, аткаруучулук да болот, баардык нерсе болот. Мына биз ушуга жөнөдүк. Себеби ошо биздин ата бабаларыбыз ийри отуруп, түз кеңешип, курултайды чогултуп алып туруп, анан кийин ошол жерде бир чечимге келишип туруп, анан баардык нерсе өз ордунда болчу. Анан эми ошону бириктирүү мезгили келип жетти. Бул зарылчылык. Курултайга делегаттарды бекитүүгө жергиликтүү бийлик кийлигише албайт. Айыл аймактардын жана шаардык кеңештердин чечими чыгып, элдин сунушу менен 2 адам тандалып, ноябрь айында Бишкек шаарына курултайга жөнөтүлөт. Талас облусу боюнча даярдыктар жүрүп, комиссиялар шайланды. Жергиликтүү айылдарда 15 октябрдан 25 октябрга чейин бул курултайлар өтөт. Анан кийин 5 ноябрда айылдык жергиликтүү айыл өкмөттөрдө курултайлар өтүп, же болбосо шаардык курултайлар өтүп, анан ошол жерден Бишкекке республикалык элдик курултайга шайлана турган 2 делегатты шайлап жөнөтүшөт да. Биз баягы техникалык, материалдык жактардан жардам беребиз уюштуруу иштерине. Курултайдын өзүнүн ишине биздин кийлигишкенге эч кандай немебиз жок. Баш мыйзам боюнча элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын, ал кеңешүүчү жана байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды бере алат. Сүйүнай Тагаева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Талас облусу.